Алейкум. Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Мен сизге кайрылуу кылуумдун себеби 2026 жылдын 8-июль күнү таңгы эрте менен саат 6 шамасында кошунамдыкына белгисиз жарандар келип, эшикти такылдатып, ургулап, ашып түшүп, маскачан, куралчандар, автомат эме кылган дарбазадан ашып түшүп, кошунам жок, айылга кеткен экен. Эч ким жок болгондугуна байланыштуу, ортобузда жаңы конуш болгондугуна байланыштуу ограждение жок болчу. Бирибизде ограждение жок, бирибизде али ворота жок дегендей, акчага байланыштуу али кура элек болчук. Ошону тосук жок экен ортоңордо, силер бирсиңер деген эме менен биз жака дагы кирип, эшикти даңкылдатып, автоматтары менен уруп, соккулап, биздин эми эле уйкусонун ортосунда жатканбыз. Туруп көнөктөрүбүздү кийип, жолуктарыбызды салынып алайык деп, эшикти ачпай кийинип алайык деп деген арасында айнектен бир куралчан, маскачан, бет капчан, белгисиз жаран автоматы менен үйгө айнектен кирип келип, бизге күч колдонуп, айнек эшикти өзү ачты. Кое тур биз кийинип алайык десек дагы болбой, эшикке чыксак, эшикте бир 10го жакын белгисиз жарандар туруптур. Мамлекеттин эмесинен келдик деди, бирок кайсы органынан келдиңер, силер кимсиңер, аты жөнүңөрдү, удостоверениеңарды көрсөткүлө десек, эч кандай маалымат бербестен, өздөрүнүн ким экендигин тааныштырбастан, силердин ортоңордо тосук жок экен деген шылтоо менен биздикке да кирип, үйүңөрдү опуск кылабыз дейт. Анан биз таң калып, эмнеге опуск кыласыңар, эмне болду, кое тургула, мен кошуналарды чакырайын, эл келсин, элдин көзүнчө кылгыла эмне кылсаңар деп кошуналарды чакырайын десем, дарбазаны жаап алып, балдарымды кошуналарды чакырып келгенге жөнөтпөстөн, автоматтар менен уруп кайтарып, дарбазанын ичинен жаап алды. Анан мен айттым, эмнеге мынтип элден жашырасыңар, эмнеге жашыруун иш кыласыңар, эгер биз бир кылмышкер кылган болсок, адам өлтүрүп жерге көмүп койгон болсок, же бир магазин тоногон болсок, андай болсо ачык элге жарыя кылып кылбайсыңарбы, эмнеге мындай жашыруун иштерди кыласыңар, бул кылып аткан ишиңер мыйзамсыз деп айтып суранганыбызга карабастан, бизге ушундай бир үйүңөргө опуск кылабыз деп эме кылды. Анан мен коркконумдан колумдагы телефонго видеого алып калайын, булар азыр бир нерсе таштап койсочу деген ойлор менен видеого телефонду тарта баштасам, колумдан 3 куралданган жаран телефонду колумнан кайрып, тизеси менен тебип, бутумду кайрып, колумдан телефонду алып алды. Ошол учурда мени карап турган балам мени апама тийбегиле деп, апам мени коргоп калайын десе, балама жабышып кетип, баламды башына 3 жолу автомат менен чабып салып, колуну кайрып, тизеси менен тебип бутуна, анан колуна кишен салып, аябай катуу күч колдонду. Балам жашы жете элек өспүрүм бала, мындайды кинолордо көргөн экенмин деп аябай катуу коркуп чочуп турган учуру. Азыр биз ушул булардын мыйзамсыз иш кылгандарынан, жапайыларча келип, мыйзамсыз иш кылгандарынан биз аябай жапа чегип, зулум чегип, ден соолугубуз өз ордунда эмес, аябай катуу коркуп калдык, аппетитибиз жок, башыбыз айланып, ошол окуя көз алдыбыздан кетпей койду. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, биз ал жарандардан сурадык, эгерде үйдө опуск кылам десеңер, анда соттон санкцияңар барбы, соттун уруксаты барбы десек, аны да көрсөткөн жок. Эч кандай бизге тиешелүү документ жок туруп, аты жөнүбүз жок туруп келип, үйүбүздү опуск кылганга бизге күч колдонуп, балдарымды сөгүп, үйгө киришке аракет кылды. Айлам кеткенден кийин кошуналарга кыйкырып, кошуналар келиңиздер, көрүңүздөр, булардын кылып аткан ишини, мыйзамсыз иштерди кылып атат, бизде эч кандай айып жок, келип күбө болуңуздар деп чакырганымда, кошуналар келип калып, айыл башчы, көчө башчыларыбыз, жаныбызда жашаган кошуналарыбыз келип, өздөрү күбө болуп көрүштү. Ошолор менен бирге кириңиздер деп, алар менен бирге киргизиштим. Кошуналарды чакырбагыла деп аябай бизден коргоду. Бирок ага болбой кошуналарды чакырдым, үйгө бирге киргиздим. Эч кандай санкциясы жок, соту жок, соттун кагазы болбосо дагы. Анткени бизге ошону мажбур кылды. Кирди, эч нерсе тапкан жок, тилекке каршы эч нерсе тапкан жок. Айласы кеткенден ошол эле биздин аалымдар жамааты чыгарган, муфтият жамааты чыгарган эми исламий дубалар, кабыл болгон дубалар деген китептер бар эле, ошолорду алып кетишти.
Ошону менен кошо менин балдарымдын кичинелигинде 20-10 жыл болуп кетти. Кичинелигинде түшкөн садиктеги 2 дисики бар болчу. Ошолорду алып кетти. Бул эмне дегендик, эмне деген жапайчылык? Биз мыйзамдуу өлкөдө жашап жатабызбы, урматтуу Садыр Нуркожоевич? Мен Кыргызстан жараны катары, Кыргызстандын мойнумдагы мыйзамдарынын мойнумда коюлган налогдор мойнумда болгонун баарыны төлөп, мамлекетке салым кошуп аткан жаран катары мен сизден талап кыламын. Сиз анткени ар бир сөзүңүздө, ар бир кайрылууларыңызда мыйзамдуу өлкөгө айландырабыз, мыйзам баарына бирдей, мыйзам иштейт деп келесиз. Бирок сиздин кол астыңыздагы орган кызматкерлери, күч органдары ошондой эле сиздин башкарууңузда болуп аткан абал бул. Ушундай бир карапайым элдерге мыйзамсыздык иштер күчөп атат. Эмнеге бул иштерге көңүл бурбай карабай жатасыздар? Мен талап кылам, булардын ким экендигин аныктап, тактап, мыйзам чегинде жаза көрүшүңөрдү сиздерден суранам.